эле мынаунун эгеси ким экен? Ээси аалам экен. Буну ааламдын эгем ааламдын менчиги экен булчу. Аны сен картка ийгенге, аны сен майдага иштеткенге, аны сен семиртип ийгенге, аны сен чиритип ийгенге акыңда жок экен деп түшүнсөк болот. Мисалга бирөөнүн атын жазында жайлоого минип кетейин. Байке бул жерде калгыча, бул жерде чымын-чиркей талагача мен жайлоого минип барып келейин. Ооба алып кет. Семиртип кел дебейт. Ал жоорутуп кел дебейт. Жакшына алып кел дейт. Анысы кандай эле мына. Пайдалан, жакшына узат. Же болбосо жан кандай чечилет? Жараткандын аманат нуру. Жараткандын аманат нурун сен коргулба. Таң кандай чечилет? Теңирдин аманат нуру. Нурдан жаралган. Эгесине бер. Же болбосо ошол жактан келди, бул кызматка келсин. Иштесин. Ишпион эмнеге барат бир мамлекетке? Кызматка барат, ошо мамлекет үчүн кызмат кылат. Анысы кандай биз чыныгы дүйнөдөн келдик. Кел чындыкка үндөйлү. Улуулукка үндөйлү. Бул актан жаралган өзү, жан. Мына ааламдан жаралган, актан жаралган. Кел акты үйрөтөлү. Өстүрөлү. Көрдүңүзбү? Эгер сен менчикке пайдалансаң, мындай көрө албас ичи тарга. Бул чирийт, карарат. Кудайдын жардамынан жазасы көбөйөт. Ошон үчүн касиетиң болбосо, Теңир сени тентиретет, касиетиң болбосо ата теңиң сени кеселдетет, касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп, касиетиң болбосо эгиниң кесел, эмгегиң бекер болот, касиетиң болбосо сакай албай саргаясың, мактана албай ардыңнасың дегендей. Касиет деген ушу аалам, энергия. А эгер сен ушу аалам үчүн иштетсең, мына сөз менин оозум эмнеге иштеп атат? Ааламды айтып атат, улуулукту айтып атат, улуулукка үндөп атат. Ушага айта албайм мен. Айтсам сын айтам. Сын айтыш керек. Себеби сын укмайын адам сырды албайт. Кыргызда түрмө болгонбу? Жок. Уяткарып сындоо менен эле бата тартуу болгон. Мына улуулук иштеп атат менин оозум. Көзүм бул жерде так берилет. Көз оорубаш үчүн эмне кылыш керек дегенде, могу көрүнө жалган дүйнөнү өчүргүлө көзүңөр менен дейт. Анан көрүнбөгөн мыйзамды ушул дүйнөгө тамыз кыла. Мына табият беш деп атып, жаратып койдукпу? Адамдын жан дүйнөсүндө кыш болгондо сыртка чагылган. Адамдын жан дүйнөсү улуулукка өткөндө эле кыш жоюлат деп кышты жоюп койдукпу? Мына көрдүңүзбү? Жалганды көзүбүз менен өчүрдүк, сөзүбүз менен жараттык, духубуз менен боетип койдук. Караңызчы, ак күч, кандай күч. Анан сен ошо акка, ааламга, улуулукка эгесине иштетсең, хозяйыны. Мына онун эгеси ким? Аалам. Алар коштоп береткен, нурдан таткен, ичиңе дагы бир күчтөр келип, улуу сөздү сүйлөп береткен. Дүйнөнү тегеретип, тегиздеп келеткен, табият сага баш ийип береткен. А сен пендечиликке кетсең, табият эмес, балаң баш ийбей этпайбы? Балаңдын баласы, неберең баш ийбей этпайбы? Мына көрдүңүзбү? Эң чындык дегенде моунун эгеси ким? Аалам. Ааламдан жаралган. Демек ошо кызматын аткарыш керек бул дүйнөдө. Ана жан дүйнөсү жарды бийликтеги эмне кылат ал? Өткөндөгү Илиш тарыхчы айткандай, алар туяк эле санайт да байлар дегендей, туяк деген эми байлык да. Анан черди менчиктештиргиси келет, бу жерди менчиктешкиси келет. Өзүнүн эмнеге жашоого жаралуу максатын билбей атат. Мына урматтуу улуу журтум, эми байланыш мага ушундай ар кандай кырынан келе берет. Төкмөгө деле байланыш келет. Төкмөдө эле ошол көрүп, угуп, анан ошону жамакташтырып, уйкаштырып, сөзгө салып, анысы кандай мен да ошо карап койсом, ойлоп койсом эле ошо бир кырлары келе берет.
Ушу үркүндү мен ойлондум. Мына бүгүнкү күндө мындай маселе болуп атат Кыргыз жеринде. Мына айтып атат азыр эми канчасы жалган канчасы чын чыгаар бир күнү.